Авеп коомдук фондусунун медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоорунун алкагында Нокат районундагы Молдо Табалды ажы атындагы медреседе кыз-келиндер бүгүн ашпозчулук боюнча сынак тапшыруу алдында турушат. Буга чейин кыз-келиндер бул өнөрдү үйрөнүү үчүн 1 ай окушкан. Азыркы учурда сынакка даярдык кызуу жүрүп атат. 17 жаштагы Эркай Махмут кызы да ашпозчулук кондитер өнөрү боюнча сынак тапшырууга даярданып жатат. Сынактын тапшырмасы боюнча билеттеги суроолорго жооп берүү жана аны практика жүзүндө көрсөтүп бериши керек. Бул үчүн аларга бардык шарттар түзүлүп берилген. Эркайымдын айтымында ашпозчулук өнөрү оңой угулганы менен аны жасап келгенде кыйла татаал. Ашпозчу деген өзүнүн атынын өз кенен бир эмеси бар экен да. Мисалы ашпозчу десе бир эле тамакты кылуу эмес, бул кондитер жана ашпозчу болуп бөлүнөт экен да. Кондитер деген ушул шириндиктер даярдоо, ал эми ашпозчу тамак аштарды, салаттарды ошого даярдоо экен. Азыр эми экзаменге бүгүн экзамен болот. Ошого катуу даярдануудабыз. Долбоордун алкагында жалпы 15 кыз-келин өнөр үйрөнгөн. Мындан сырткары аларга бизнес баштоо тууралуу да сабактар өткөрүлөт. Тамак аштын түрүн жасап көрсөтүү үчүн керек боло турган бардык продукциялардын баары даярдалган. Аны жасап көрсөтүү үчүн болгону 20 мүнөт гана убакыт берилген. Мындагы кыз-келиндер сынакты жакшы тапшырып алуу үчүн болушунча аракет кылып жатышты. Медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоорунун алкагында уюштурулган бул саамалыкты жыл сайын Авеп коомдук фондусу колго алып келет. Анын максаты жаштарга кошумча өнөр үйрөтүү менен бирге дем күч берүү болуп саналат. Ашпозчулукту үйрөтүү үчүн атайында сыккан адистер 138 сааттык программа менен сабак өтүшкөн. Эгерде экзаменден өтпөй калгандар болсо, кайра тапшыруу мүмкүнчүлүгү берилет. Кошумча окутуубуз бар. Андан сырткары 3 күндүк стажировкада бул Нокат центриндеги борборундагы ашканаларда 3 күндүк тажрыйба алмашуудан өтүп келишти. Бүгүн болсо ошо экзамен алып атабыз. Ошо экзамен жыйынтыгы менен сертификаттар берилет. Бул сертификат медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу МСТАР долбоорунун алкагында. Жыйынтыгында мындагы 15 жарандын баары экзаменден ийгиликтүү өтүп, аны тастыктаган сертификаттар тапшырылды. Катышуучулар мындай акысыз өнөр үйрөнүү долбоорун ачып, мүмкүнчүлүк түзүп берген Авеп коомдук фондусуна ыраазычылыктарын айтышты. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.